Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе биз кыргыз тили сабагынан азыр биз жат жазуу жазабыз. Жат жазуунун максаты буга чейинки алган билимдериңерди бышыктайсыңар, өз алдынча болууга көнүгөсүңөр. Анда эмесе жат жазуунун темасы кургакчылыкка чыдамдуу жаныбарлар деген темадагы жат жазууну жазат экенбиз. Анда эмесе текст менен таанышып алгыла. Австралиянын түштүк райондору кургакчыл келет. Мындай климатка айбанаттар да ыңгайлашууга аргасыз болушат. Айрыкча сууда жана кургак жерде жашап кеткен балыктын түрлөрү таң калтырат. Жаан көпкө жаабай калганда балыктар жашоо үчүн күрөшөт. Алар топурактын нымдуу кыртышына сойлоп кирип жашынышат. Денесиндеги атайын бөлүп чыгарылган кабыкча менен орошот. Мындай чөптө балык 4-5 ай кургакчылыктан коркпой жашай алат. Биздин бүгүнкү жаза турган жат жазуубузда андай деле оор сөздөр кезигишпейт экен. Мындан Австралиянын деген сөздө гана кичине йоттошкон тамга бар экен. Анан калгандары жөнөкөй жай сүйлөмдөр. Анан бул жерде катар келген үндөлөр катышкан сөздөр бар экен. Анын баарын тең буга чейин жазып жүргөнбүз. Жат жазуу жалпысынан 55 сөздөн турат экен. Анан жаңылбай, жакшынакай кылып дептерге жазып, анан мага кетиресиңер деген ишеничтемин. Ал эми жат жазуунун мазмуну болсо ошо кургакчылыкка чыдамдуу келген жаныбарлар жөнүндө бериптир. Анын ичинен бул жерде балыктардын жашоосу үчүн кандай күрөшөт экен ошол тууралуу берилиптир да. Алар өзүнүн денесиндеги атайын бөлүп чыгарган кабыкча менен оронушуп, анан чөптөрдүн арасында 4-5 ай коркпой жашашат экен. Анда эмесе берилген жат жазууну жазып мага кетиресиңер. Саламатта калгыла.